Ким bir көчөт отургузса, анын мөмөсүн адамдар пайдаланса, же болбосо Кудайым жараткан жаныбарлар пайдаланса, ал садака деп айтылат. Мен урматтуу сиздин кесиптешибиз Мамасадык Замирбек Душалиевич, ушул киши бир көз менен көрө турган ишин көрсөтүп койсун да. Жалпы жонунан ушул Жашыл Кыргызстан Жашыл мурас боюнча кандай иш кылып атат? Нокен районунун Достук айыл аймагынын муниципалдык токойлорду калыбына келтирүү долбоору. Мени айлана чөйрөн асыроо, табиятты коргоого дайыма чакырып келген. Эгер кимдир бирөөңөрдүн колуңарда бир көчөт турса, анан кокус эле кыямат кайым болуп кетсе да, ошол көчөттү отургузсун дейт да. Мындай көчөтмө берген. Жана эле Замирбек Дүйшалиевич айтып кеткендей, ал көчөт эксе, андан жан заттар пайдаланса, садакадай болот деп. Ушул долбоорду 2019-жылы баштаганбыз. Мына бул жерде Токой Чарбанын орун басары отурат, Надырбек Омурзаков чогуу биргеликте баштаганбыз. Мына 300 гектар жерде тосмосун тостук. Ошол жерге 4 бассейн орноштурдук. Чындыгында кыйын маселе. Жомок бул. Акырына чыкпайсыңар, кең тала, баг өспөйт дегендер канча болду. Бирок ушул мээнеттин аркасынан былтыр 2022-жылы жылдын башында министрлер кабинетинин төрагасына кирип, Акылбек Үсөнбековичке кирип, ушул долбоор менен таанышып, анан Акылбек Үсөнбекович иш сапар менен Нокен районуна барып, ушул бакты көрүп, келип анан өзү дагы чарбакер киши, жакшы билесиңер. 35 миллион акча бөлүп берип, анан былтыр тендер өтүп, ушул 100 гектар жерге кошумча мындай капельный ыкмасы менен азыр дагы 100 гектар кошумча кокон килеси тигүүнүн алдында турабыз. Бул долбоордун башында Токой чарба кызматы, Жалал Абад областтык суу чарбанын башкармалыгы жамааты, райондук суу чарбасынын жамааты башкармасы, ушул 2018-2019 жылдан бери баштап ушул Достук айыл өкмөтүнүн жамааты баштап ушул күнгө келатабыз. Кудай буйруса, быйыл 20 миңден 30 миңге чейин кокон килеси тигилет. Андан сырткары 3 миңден 5 миңге чейин арча көчөттөр отургузулат. Бизде жакшы сөз бар. Жалгыз бак болбойт дейт. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Ошон үчүн бул чоң долбоор бир эле айыл өкмөтүнүн деңгээлинде эмес экен. Буну ушул мамлекеттик деңгээлде айыл чарба министрлиги кошулуп, баардыгыбыз аракеттенсек, акырына чыгабыз, жемиштүү болот да. Мына Ысык көлгө барбайлы балыкчыга 30 миң 40 миң гектар жер, кунарсыз жерлер суунун жээгинде жатат. Ошко баргыла жолдун жээгинде, Токтогулдун суунун жээгинде 30 миң 40 миң гектар жерлер турат. Баткенге барайлы Султан Абдырашитович 50 миң гектар жер жөн эле турат. 300 миң гектар. 300 миң гектар. Неге биз мына азыр Кодубаев Надырбек Омурзакович айтып атат, 20 гектар, 50 гектар. Биз Нуржигит Кадырбекович айтып атат, Турцияда, мынакей Анкарада, Изникке барып келдик. Питомниктер, 1000 деген гектар питомниктер турат. Неге биз 1000 гектар питомник кылсак болбойт? Неге? Суроо. 1000 гектар питомник кылсак, Мурат Садинович, туурабы? Bir жылда bir 150 миң гектар жер бак эгебиз. Миллиондон адамдарды биз жумуш менен камсыз кылсак болот. 5-6 жылда. Жөнөкөй эле ишкер Абдулла Ташевич бак табат кылып жүрөт. Канча деген адамдар бак отургузуп атат. Канча жумуш ордун түзүп атат. Биз мамлекеттик деңгээлде иш алып барышыбыз керек да. Кайдыгер карабашыбыз керек да. Өзүңөрдүн агент департамент бар, агенттик бар, чоң кызмат. Ошол жерден Турциядан, Израилден, Сербиядан алып келип, сапаттуу көчөттөрдү алып келип, питомник отургузуп, биз таркатсак болот. Ошон үчүн урматтуу экендештер, жердештер, бардыгыбыз ушул жашыл Кыргызстанды колго алып, Кыргызстанды чогуу
көріпкө бөлелі. Рахмат.